Спорт каналдын берүүлөрүн Түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда мен Адинай Курманова. Бүгүн дагы программабызда алыш спорту боюнча кеп калабыз. Жакында гана 21-24 май аралыгында Ош шаарында алыш күрөшү боюнча Азиянын чемпионаты өткөрүлдү. 3 күндүн аралыгында мелдешке 8 өлкөдөн келген 300гө жакын спортчулар биринчилик үчүн атсалышты. Анда Кыргызстандын эркектер арасында командасы жалпы эсепте 2-нчи орунду ээлесе, кыз келиндер курамасы 3-чү орунду ээледи. Бүгүн студиябызга конокко дал ушул Азия чемпионатында байгелүү орунду ээлеген спортчу кыздарыбызды чакырганбыз. Программабыздын алгачкы бөлүгүндө дал ушул Азия чемпионатында алтын байгенин ээси болгон Элизада Момунжанова студиябызда конокто. Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө дагы бир Кыргызстандын сыймыктуу балбан кызы болот. Биз аны сыр боюнча сактап туралы. Азыр болсо биз маегибизди баштайбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Эң алгач биринчи жолу Азия чемпиону болушуңуз менен куттуктайбыз. Рахмат. Бул мелдешке дароо эле токтололу. Айлампа системасы боюнча мелдеш өттү. Кайсы балбан менен күрөшкөн сиз үчүн аябай кыйын болду? Мен үчүн финалда ирандык балбан кыз менен күрөшкөн аябай кыйынга турду десем болот. Себеби башында утуп бараткан ал. Акыркы секундалар калганда кайра мен прием жасап бир жакшы бал алып утуп кеттим. Буга чейин бизге дал ушул студиябызга келип, улуттук кураманын ага машыктыруучусу дагы маек берип кеткен. Ал сөзүндө атайын улуттук курама чогулуп бир окуу машыгуу жыйындары өткөн жок, ар ким өзүнчө эле даярданды деп айткан болчу. Сиз өзүңүздүн даярдыгыңыз бул чемпионатка кандай болгон? Даярдыгым чемпионат Азияга жакшы болду, аябай. Өзүмдүн жеке тренерим Султанов Исамидин агай өзү карап, өзү режим түзүп берип, эмне кылам, эмне ичем, канчада жатам, канчада турам, бардыгын айтып деп, залда өзү карап, жада калса өзү туруп берип, приемдорго жакшы карады, жакшы даярданган болчумун. Демек, окуу машыгуу жыйындары көп деле болбой калганы көп деле таасир берген жок. Эң сонун бизге Азиядан утуш максатыбыз болчу. Ошону көздөй аракет кылдык жана өзүрүнө жетип отурабыз. Бул 55 килограмм салмакта айлампа системасы боюнча 4 балбан менен күрөш жүргүздүңүз. Ар бир күрөшкө кыскача токтолуп өтсөңүз. Балбандар көбүнчө ошол биринчи балбан менен күрөшкө чыккан аябай кыйын деп айтышат да. Эгерде башкысы жеңилирээк, оңоюраак өтсө, калганы дагы ошол багытта уланат деп айтышат. Биринчи аябай толкунданып, ичиңден башкача бир сезимдер болот. Биринчи кругда туркмениялык кыз менен чыктым. Мага көп деле оорундук жараткан жок. Биринчи айлампа. Жакшы бир бросокторду чыгара алдым. Тизе аттуу бросоктор бар. Ошол менен 2 ирет жасап аны алгысты уттум. Экинчи айлампада ирандык менен чыккам дагы. Аны да утуп баратып, акырында бирок мен утулууга дуушар болуп калдым. Кийин өзбекстандык балбан кызды утуп, менин очком өйдө болуп, ирандык балбан кыз утулуп калганына байланыштуу бирден поражение алып, анан мен ал дагы финалга чыгып кетип, кайра финалда беттешип, эсебинде 5-3 эсебинде утушка жетиштим. Ошол 4 балбан кыздын ичинен кимиси менен буга чейин күрөшкөнсүз? Өзбекстандык балбан кыз менен бирге сбордо жүргөнбүз. 2020-жылы Өзбекстандын Фаргана облустунда бирге сбор кылып жүргөнбүз. Ошондо күрөшчүмүн. Биздин машыктыруучуларыбыз алыш күрөшү боюнча Кыргызстандан тышкары башка өлкөлөрдөн чыкканы биз үчүн сүйүнүчтүү деп айтып калышат. Анткени алыш Кыргыздын күрөшү катары эл аралык тизмеге киргенден кийин башка өлкөлөр бизден күчтүү болсо, бул сыймыктуу деп айтып калышат. Анан биз бул мелдештен дагы Түркмөнстандык, ошондой эле ирандык балбан кыздардын дагы аябай күчтүү экендигин көрө алдык. Анан негизи эле сиздин ушул салмак категорияда эң күчтүү атаандашыңыз ким? Эң күчтүү ушул Өзбекстан, Түркменстан, ирандык балбан кыздар. Буга чейин чыгып, анан кайра реванш болгон учурлар болду беле? Жок, кыргыз балбандары менен гана болду.
чет жактыктар менен жок болду элек. Бирок кечегиде болду. Ирандык балбан кыз менен мен 3 ирет күрөштүм. Өзбекстандык балбан кыз менен 2 ирет күрөштүм. Бизде эң акырында команда боюнча күрөш жүрдү. Команданын атынан бир күрөшүп, жалпы өзүбүзгө эмес, команда үчүн очко топтомой ушундай күрөш болду. Ошондон кайра эле мага туш келип атты ошол кыздар. 2 ирет, 3 ирет Монголия менен күрөштүм анын арасында. Ошону кайра эле уттум. Командалык жарыш болгондо бул жолу өзгөчө кызыктуу болду десек болот. Анткени ар бир салмак категориядан мырзалар арасында, ошондой эле кыз келиндер арасында дагы өттү. Анан бул командалык жарышта жоопкерчилик дагы өзгөчө да. Бул беттешке чыкканда сизде кандай сезимдер болду? Албетте биринчи орунду алышыбыз керек деген максат болду. Себеби бул алыш күрөш биздин өзүбүздүн күрөшүбүз, улуттук жана өзүбүздүн мамлекетибизде өтүп атат. Ошондуктан утам деп тырышып уттук. Ош шаарында Азия чемпионаты 20 жылдан кийин биринчи жолу кайрадан өткөрүлдү. Бул дагы бир өзгөчө нерсе болду десек болот. Анан сиздер спортчулар менен чогуу аралашып жүрдүңүздөр. Биз болгондо экрандан гана чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Ошол учурда спортчулар алыш күрөшү боюнча, жалпы мелдештин өтүшү Ош шаары боюнча кандай пикирде болуп жатышты? Биз чет жактыктар менен сүйлөшүп жаттык. Аларга жагыптыр аябай. Ош шаарында жакты дейт. Күрөш жакшы деңгээлде өтүп жатат деди. Бизге уюштуруу тобунун уюштургандары деги эле бул күрөштүн жалпы эле өтүшү жакты деген жакшы бир бааларды айтышты. Биз албетте кубандык. Эң сонун бул чемпионаттарды жогорку деңгээлде өткөрүү бул жалпы мамлекеттик деңгээлде аброюбузга оң же терс таасирин тийгизиши толугу менен ыктымал. Алыш күрөшүнө келгенге чейин бир канча спорт түрү менен машыкканыңызды айтып өттүңүз. Алардын арасында кикбокс дагы бар экен, жаңылбасам, ушу санында дагы бар экен. Анан кантип алышка келип калдыңыз? Жок, мен биринчи алышка келгем. Алышта турнир аябай аз, бир кайсы жылдары, ошол башталган жылдары азыраак турнирлер өтүп калган, 3-4 жылына. Анан мен черезден ошол ушу сайындага барып жаткам. Ошондон улам ушу сайында катыштым, рукопашный бойго катыштым, каратенин түрлөрүнө катыштым. Күрөшүп жүрүп эле дзюдого, самбого, грэпплингке, ушул спортторго катыштым. Ушу сайындадан Кыргызстанды уттум, жана борбордук Азиянын чемпиону болдум. Жана кыз келиндер арасында өткөн, Өзбекстан мамлекетинде өткөн профессионалдык кыз келиндер мелдешинде алтын курулду уткам. Өзбекстандын бир канча жолку чемпион кызы менен атаңдашкам. Жана пинчак-силат деген спортко да катышкам. Ал каратенин бир түрү. Андан дагы Кыргызстанды утуп, борбордук Азияны утуп, анан Малайзияга барганбыз. Дүйнөлүк кубокко. Ал жактан 2-нчи орунду камсыздагам. Рукопашный бой боюнча Кыргызстанды утуп, Азиянын чемпионатына барганбыз. Ал жактан да 2-нчи орун болуп калгам. Финалда бир балл менен казактын мушкер кызына жеңишти алдырып ийгем. Жана грэпплинг боюнча Кыргызстандын чемпиону болгом. Волейбол ойноп жүргөм буга чейин. Айтор спортко аябай кызыккандыктан көптөгөн спортторго катышкам. Биринчи алышка эмес, сиз ошондо параллелдүү түрдө бул спорттор менен да машыктыңыз. Кайсынысы сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраак? Алыш күрөшү жакыныраак. Азыркы учурда окуу машыгууларды, жалпы эле машыгууларды кайсыл жакта өткөрөсүз? Анан күрөштөн тышкары эмне менен алексиз? Окуу машыгуу бул машыгуум Ош шаарында өтөт. Байман Эркинбаев атындагы спорт сарайы, Алыш деген спорт сарайында
18 жылдан бери ошол спорт сарайына машыгып келем, такай. Жана университет Ош мамлекеттик эл аралык мамилелер факультетинин 4-курсунун студенти болом. Учурда быйыл акыркы курсумун. Быйыл окуумду аяктайм. Сизди дагы бул жылдын эсебинен кайсы мелдештерден көрө алабыз? Бул жылдын эсебинен алдыда Турция мамлекетинде өтүлүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Ал жака даярданып баштайбыз. Андан соң дагы бир канча ага чейин деле бир канча эл аралык деңгээлдеги турнирлер көп. Алыш болгон учурда, мисалы, сиз атап өткөн ушу сандия боюнча же болбосо кармаш уруш боюнча дагы мелдештер болуп калышы мүмкүн. Аларга деле катыша бересизби? Эгерде туура келсе, алыштан турнир жок болуп калган болсо, катыша алам. Эң сонун бизде болсо азыр сизге блиц суроолорду узатабыз, кыска суроолор, анан акырында кененирээк токтолобуз. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, алыш күрөшүндө эмнени өзгөртмөксүз? Эмнени? Мага, Ооба, сизге мүмкүнчүлүк берилсе. Мен эмнени өзгөртмөкмүн? Өзгөртпөй деле койсоңуз болот. Өзгөртпөй эле коймоксуз. Адамдагы баалаган үч сапат. Жөнөкөйлүк, кең пейилдүүлүк, адамгерчилик. Спорттун аркасы менен канча өлкөгө бардыңыз? 11. Сизди эң көп мактаган адам? Досторум болуш керек. Эсиңизде калган күрөш? Эсимде калган күрөш. Кечээ күрөштү айтсам болот. Ирандык кыз менен, мелдештен жеңилгенде ыйлайсызбы? Албетте, сөзсүз. Күрөшкө келгенде ата-энеңиз каршы болду беле? Жок. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы балбан менен күрөшмөксүз? Мүмкүнчүлүк берилсе, эң күчтүү балбан менен күрөшмөкмүн. Атын? Кыргызстандык болгон болсун же башкабы? Каалаган дүйнөдөгү. Дүйнөдөгү. Аттарын билбейм мен. Ирандык балбандар деп коелу. Мен Бул Иран жолу дейм. биринчи орунду алышты. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялым, спорттогу кыялым, дүйнөнүн чемпиону болуу. Олимпиадада жок, тилекке каршы. Эгер олимпиадага кирген болсо, олимпиаданын чемпиону болуу. Мелдештердеги беттештериңизди кайрадан кайталап көрөсүзбү? Катаачылыктарым кетирген күрөштөрүмдү көрөм. Себеби оңдош максатында. Эң сонун кыска суроолор болду. Биз ушуларга бир аз кайрылып өтөлү. Эч нерсени өзгөртмөк эмес экенсиз алыш күрөшүндө. Спорттун аркасы менен кайсы өлкөгө бардыңыз дегенге 10 өлкөгө барыптырсыз. Эң биринчи өлкөңүз кайсы болгон? Өзбекстан. Андан тышкары кайсы өлкөлөр атап кетсеңиз болот? Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Турция, Сербия, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Корея, Таиланд. Сизди эң көп мактаган адам? Досторуңуз мактап турат экен. Досторум, анан соцсеттеги адамдар болсо. Эң сонун. Эсиңизде калган күрөш болгондо? Кечеги финалдык беттештен кийинки эмоциямда мен жеңиштин даамы десек болот да. Өзгөчө болду. Мелдештен жеңилгенде? Ыйлайм ооба. Сөзсүз ыйлайм. Эмедир. Бул учурда ким сизге жардам берет? Ким кандай болгондо ошо ыйлабай токтоп каласыз? Бул учурда мага кайра адамдар келсе, кайра көбүрөөк ыйлабайм. Ошого алар досторумдай, агайымдай билип калган. Атайын карап турат, токтонуп калгандай келет. Анан жакшы сөздөрүн айтып кетет. Демек сизди жалгыз калтырып коюш керек. Ооба. Күрөшкө келгенде ата-энеңиз каршы болбоптур? Жок, болгон эмес. Канча жашыңызда жалпы спортко келдиңиз? 17,5. Демек, кеч эле келген экенсиз. Азыр 21,5. Эң сонун. Кайсы балбан менен күрөшмөксүз? Сиз айрым спорт түрлөрү менен фавориттер болот. Алар менен күрөшүү боюнча көпчүлүк спортчулар кыялданып келишет. Ал эми сизде андай жок экен. Мен 2019-жылы ушу туркмениялык
балбан кыздан утулуп калгам. Ошол менен күрөшкүм келет. Бирок тилекке каршы азыр жок экен. Азыр күрөшпөй калган, Күрөшпөй калыптыр. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялым дүйнөнүн олимпиаданын чемпиону болуш. Спорттогу эң чоң кыялым. Сиз буга чейин дагы дүйнө чемпионатына катышкансыз, анда 3-орун менен келгенсиз. Ошол дүйнө чемпионатына бир аз токтолуп өтөлү. Дүйнө чемпионатында кореялык биринчи беттешим кореялык балбан кыз менен болгон. Аны утуп, ошо туркмениялык кыздан 1-0 эсебинде утулуп калгам. Анан 3-чү орун үчүн өзбекстандык балбан кыз менен күрөшүп, аны уткам. Ошентип 3-орун болгом. Бул негизи эл аралык мелдештерге чыгуу тажрыйбаны арттырат. Анан сиздин алгачкы эл аралык мелдешиңиз кайсы болгон? Алгачкы Курманжандатка мелдеш болгон. Барып катышкам. Бирок биринчи болгондуктан машыгуум да жок болгон. Спорт алыш эмне экенин деле түшүнгөн эмесмин, бирок барып туруп катышкам. Биринчи группта эле Болгариядан албет таза жеңиш алган эмес. 4-2 балл эсеп балл менен уткан. Мени утуп, ошондо биринчи мелдешим болгон. Мелдештин алдында дайыма окуу машыгуу жыйындары бул атайын белгилүү бир тартипте өткөрүлүп келет. Ал эми мелдеш жок учурда сиздин машыгуу тартибиңиз кандай өтөт? Мелдеш жок учурунда күнүнө бир эле жолу бир маал машыгуу болот. Кечиндеси 5-тен 7-ге чейин. Андан башка убакытта окууңуз менен алек болосуз? Окуу менен алек болом. Музыкальный комузга барчумун, кружокко. Азыр аябай аз барып калдым, мурда көп барчумун. Ошол менен алек болом. Жана ат эмнегедир атка аябай жакынмын. Ипподромго барып ат минип турабыз тез. Жана тоолорго чыгып, жакшы көбүнчө эс алып, машыгып, окуп, ушундай. Эң сонун бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгайын деп калыптыр. Сизге эркин микрофон узаталы, көрүүчүлөргө кайрылып өтүңүз. Рахмат чоң сиздерге дагы бизди ушинтип чакырып, биз менен баарлашып, эл менен байланыштырганыңыздар үчүн. Жалпы элиме тынччылык каалайм. Оорубаңыздар, эки дүйнө бактылуу болуңуздар, ар дайым жолуңуздар ачык, жүзүңүздөр жарык болсун. Учурдан пайдаланып, мен апама жана бир туугандарыма салам жолдойм. Жана мени ушул убакка чейин кандай ийгиликке жетсем, эмне болсо, артымда турган, дубасын берип турган үй бүлөм, апам, сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Жана жеке машыктыруучума Султанов Исамидин агайга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Таазим сизге агай. Рахмат чоң. Чоң рахмат студиябызга келип маек бергениңиз үчүн. Алдыдагы мелдештерге сизге ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма эле Кыргызстандын намысын, татыктуу коргоп, кыргыз туусун бийик желбиретип жүрө бериңиз.